Мамлекеттик кызматтар үчүн акыны онлайн төлөө. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө үчүн мобилдик банкингти же электрондук капчыкты колдоно аласыз. Бул үчүн колдонуучу телефонго тиркемени көчүрүп алыш керек. Мисалы, Элкарт мобайл тиркемесин көчүрүп алып, ага өз картаңыздын маалыматтарын, картанын 16 белгиден турган номерин, колдонуу мөөнөтүн, CVV кодду жана чектелген сумманы киргизүү менен өз картаңызды мобилдик тиркемеге байланыштырасыз. Андан кийин тиркемеге кирүү үчүн паролду ойлоп таап, эстеп калыңыз. SMS эскертмени кошууну сунуштайбыз. Мобилдик банкинг аркылуу айыптык төлөмдөрдү, салык төлөмдөрүн, мамлекеттик алымдарды жана башка кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Муну кантип жүргүзүүгө болот? Менюдан мам кызматтар үчүн төлөө пунктун тандаңыз. Менюдан керектүү пунктту тандаңыз. Мисалы, жол кайгуул кызматы боюнча айыптык төлөмдөр. Пунктту тандап, төлөмдүн 14 белгиден турган кодун, суммасын киргизип, төлөмдү тастыктаңыз. Эгерде салык төлөө зарыл болсо, башкы менюдан салык пунктун, андан кийин салыктын түрүн тандаңыз. 14 белгиден турган PIN номерди киргизиңиз. Өзүңүздүн же сиз төлөм жүргүзүп жаткан жактын жеке идентификациялык номери. Облус, шаар, район, аймакты тандаңыз. Зарыл учурда тандалат. Унаа салыгын төлөгөн учурда монитордогу жана клавиатурадагы кошумча баскычтарды колдонуп, унаа номерин киргизүү зарыл. Төлөм суммасын киргизиңиз. Экранда төлөм реквизиттери көрсөтүлөт. Чек. Көңүл буруңуз. Мында маалыматтар туура киргизилгендигин кылдат текшерип чыгыңыз. Сумма, облус, район, унаанын мамлекеттик номери, салык төлөөчүнүн аты жөнү жана PIN. Сиз салык инспекциясынын сайтына кирип, каражатыңыз чегерилгендигин онлайн режимде текшерсеңиз болот. Бул үчүн төмөндө көрсөтүлгөн шарттарды аткаруу зарыл. 3W чекит, STI чекит, gov.kg сайтына кириңиз. Электрондук сервистер бөлүгүндөгү оң мамычадан салык төлөө боюнча чекти издөө шилтемесин тандаңыз. INN'ди, чектин номерин жана төлөнгөн күндү киргизиңиз. Экранда төлөм боюнча толук маалымат көрсөтүлөт.